коллегалар, май айында бир кырсык катталды бизде. Өрт тилсиз жол дейт. Каралган районунун тургуну Ахматов Бектурсун акенин үйүнө кырсык болуп, качкы убакыттын ортосунда дейт. Ошол тамдын бир бөлмөсүн күйгөн. Анан кийин керектүү документтер убагында тапшырылды. Биздин правлениядан каралып, бүгүнкү күндө 44 000 сом акчалай кенемтеси төлөнүп берилип атат, шотко түшөт. Анан кийин эмне демекчимин, Бектурсун байке, мындан ары кырсык болбосун, башыңыз аман болсун, эже менен балдардын жакшылыгын көрүңүз. Ошол сизге окшогон аксакалдарыбыз, байкелерибиз да мамлекеттен тыйын алат экен да. Мамлекет деген аты бар. Канча болсо дагы гарантта. Ошол анан ушул камсыздандырууну Кудай буйрса будан да нары улантабыз, ошол тапшырып коюуга уруксат этиңиз бизге. Сертификатты. Сиздер менен тыз иштешип атабыз. Ушул жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Мирбек мырзага, аппарат жетекчиге ыраазычылык билдирем. Күнбү түнбү телефонду алып жооп берет. Район үчүн аябай жандалбастан иштейт. Просто убагында